Assalamu alaikum. Ош шаарында Жапалак унаа базарындабыз. Бүгүн 5 декабрь 2021 жыл, апта күнгө жекшембе. Орус унааларын ушул видеодон көрөсүздөр. Көбүнчөсү ушул баасы такталган унааларды көрсөтө кетем мен. Мо классиканы көрсөтөйүн. Ретро 01 ВАЗ 21 1981 бардыгы өзүнүкү. Канча деп атасыңар экен иним? 300 миң бе? Мыналарда караңыздар, кожа дверной карталары, отуруштары кожа өзүнүкү бардыгы тең. Ушунда кара болгон ба? Бул чындыгында мына карасаңыздар, торпедасы дагы бир жарылган жери жок. Гаражда салкын жерде сакталган окшойт бу. Себеби күндө турган машинада көрүнбөйт да. Жакшы. 300 миң сом бирок. Бир маалымат кагазын көрсөтүп коеюн, жакшыраак көрүнбөй калса. Эми жалпы көрүнүшүн көрүңүздөр. Унаалар көп чыкты бүгүн. Айрым-айрымдарын сиздерге көрсөтүп кетемин. Эми бас такталган унааларды. Так, могу жерде 07-де көрсөтөлү. 2004 кыймылдаткычын көлөмү 1.6 130 миң сом. Адамдар да көп. Өзү эртең менен келип атканда 1 саатта араң бул жака жетип келдик. Жол тыгыны да аябай көп. Бул жакта да бир абалы жакшы Нива турат, ушунда көрсөтө кетейин. 2011 кыймылдаткычтын көлөмү 1.7. Мына уктуңуздар, баасы 580 миң сом дейт. 4 дөңгөлөгү тең, кышкы, протекторлор жакшы, ушундай куюлган жистерде. Ошол дагы кошумча 4 дөңгөлөгүн да кошуп берем дейт. Ошол жерде жыйылып турган. Амалак эртең көрсөк. Так. Токтолуп калдык эле, уланта берели. 2006 кыймылдаткычтын көлөмү 1.6 115 миң сом. Тез арада сатам дейт. Анан кийин мынаки Мамалак деген бул жигиттин досу бар экен, чоң саламын айтып атат. Мамалак досум, салам. Дөңгөлөктөрү, кышкы протекторлору жакшы абалда. Анан бул жакта азыр да бир абалы жакшы унааларды көрсөтүп коеюн. Могу жерде 04 турат. ВАЗ 2104. Карбюратор 1996, кыймылдаткычтын көлөмү 1.5. Ушул акебиз дайыма ушундай жакшы абалдагы жигуллер таап алат да, эмнегедир. Ушундайларды сатат. 27 миң, андан ашыкча эмес. Жакшы. Отуруштары мындай кожа. Жакшы. Канча деп атасыз? Канча деп атасыз эке? 260 миң кеми бар. 260 миң кеми бар дейт. Мына запаскасы өз ордунда, ошо заводдо кандай койсо ошондой эле абалда деп атат. Жакшы. Анан кийин экинчи машинаңыз кайсы эле? ВАЗ 2106. Мотору дагы 06-ныкы дейт. Мынаки көрдүңүздөр. Так. Бирок ушу өзүм жеке оюмда 06-нын салону 07-ге салыштырмалуу мындай шум изоляциясы жакшы да, анча тарактабайт. Запаскалар коюлбаган. Запаскалар бунуку дагы коюлбаган дейт, ошо заводдо алынды. Чындыгында карасаңыздар, мынакей даже заң деле жок го.
Бул да пробег канчаны көрсөтүп атпыр эле? 45 bin. 45 миң. Андан ашык жүргөн эмес. Болду, ишенебиз. Буну канча деп атасыз эми? 260 bin, 2 oyam, 2 oyam. Өкө тең 260 240 миң. binden beri. 240 миңге берип бересиз. Болду, ошондой боло турганын айтып кое бериңиz. Болтур, жакшы сатып алың, таксыр. А биз уланта берели анда. Көрүп атасыздар, кызыктуу маалыматтар болуп атат. Так. ВАЗ-2107. 07-ни аз тартасы деген биздин бир көрүүчүлөрүбүз дагы бар. 07-ден эң көп тартканым өзү 07. Базарды дагы ошондой эле болуп турат да. 80% 07 да бул жерде өзү. Кантип 07-лерди аз тартып калат? Билбейм өзү. 2010-жылы чыгарылган 155 миң сом кеми бар дейт. Кемин деле айтып кое береним. Колго чейер баасы канча болуп калат? 130га бүтөбү? Кошобузбу? Жакын эле калдыбы бирок? 5 миң кошсо берип бересиң, а? Жакшы. Көрдүңүздөр. Так, улантып берели могу жерде. 2011 кыймылдаткычтын көлөмү 1.6. 250 миң сом кеми бар дейт. Ассаламу алейкум. Так, пробеги канча? 30 миң. Так, салон деле жакшы экен. Болду. Да бир 07. Мына сиздерге ассортимент кылып тартып атабыз. Ар түстөрүнөн ак, көк, кара, кылып күмүш түстөгү 2010 кыймылдаткычтын көлөмү 1.6, 210 миң сом. Ылдый суробайлы когула деп коюптур. Оригиналды жазыптыр. Жакшы. Так, могу жерде бир өзгөчөлөнгөн да бир Нива турат. Mercedes-Benz Brabus деп коелу. Так. Тамашалап эле айтып атам мен муну. Көрүп атасыздар, көрүнүшү аябай башкача. Мынандай LED оптикаларда. Урбандын ошол немеси экен, бампери. Дөңгөлөктөрү кышкы, протекторлор жакшы ушундай. Дискаларда размеринде айта кетейин, 225ке 45, 18 жуюмдук. Так, повторитель повороталар бар. 2016 кыймылдаткычтын көлөмү 1.7. Так, арка жагынан көрүнүшү. Бул жакта да LED, спойлер, стоп сигналы менен мынандай бампер защитный. Мына жабык. Салону дагы сыртынан кем калышпаган экен. Жакшы. Бирок баасы жазылып аптыр да, эси да жок. Мейли, маалымат катары көрсөтүп койдук сиздерге. Ана бул жерден 07-ни көрсөтөйүн. 2010 кыймылдаткычтын көлөмү 1.6. 120 миң сом. Россия транзит номер болуп калабы ошо? Кылышпасак, транзит номерлер кээ бирде кагазда, кээ биркилер ошо темирде да берилип калат. Баягы бир сатуучуларды, саттармандардан сурасам ошол акчасын кичине бир аз кошуп берсеңиздер, темир менен кошо берип берет деп айтышат эле Россияда. Да бир 07 турат. 1999-жылы чыгарылган, кыймылдаткычтын көлөмү 1.5, 95 миң сом. Бул карбюратор. Нива. — 2008 кыймылдаткычтын көлөмү 1.7, 300 миң сом. Өзгөчө. Мынандай көрдүңүздөр. Raptor покрытияда. 4 эшиктүү, ошондо баягы 31-21 болуп калабы? 21-31 дегеним. Ушундай. Так, могу жерде 99'дарды көрүп атам го.
УАЗ 21099. Ассаламу алейкум. Қандайсың? Машина қанша болып атады? Машина 170. 170 мың сом. Центр замок бар бу? Пульту менен екен. Центр замок пульту менен. Машина кейжі каналы. 2001 қимылдатқышын көлемі 1.5. Biz дағы уағында ушундай унааларды айдап жүргөн элек. Жакшы, эми жакшы өзүмдөй элесинде ушундай кылган эле бар. Машина кейчи каналы. Могу УАЗдар көрсөтүп коюнчу, УАЗдар көптөн бери тарта эле келет. Баасы жазылган эмес. Ушундай. Керек болсо мына шатысы да бар экен. Жүктөй öğretkensizler de Тоолуу аймактарга кеңири жүрө берет булунда. Мына да бир ушундай турат го, камуфляж түстө Россия темир номеринде УАЗ. Дизель экен. 2006. Уналар чындыгында көп. Көбүнчөсү ушул жерден баштап эле уже токтолуп бул жагы бош эле болуп калат эле. Аябай көп чыгыптыр. Бош орундар жок. Так, могу жерде Нива турат, дагы Бронто. Бронто экен да. Нива Бронто. Так. 2004. Кыймылдаткычтын көлөмү 1.6. Басы қанша да отат екен? 380 ми. Ішіне башқача қойдайын да, ешіге ұзынырақ да. Бұл заводской у? Спец машина дейді. Ошонда темірі да қалың да? Темiri de kalın, bana emeğe verilgen. Şum izolasyonu verilgen. Шум изоляция да берілген. Ошо ешіге да оор ачылып отат да. Мынанда бронированный деп деле койсок, жаңылышпайтык ше. Эми темир калыңыраак да. Жакшы. 380 миң бе? Ошо пул керек сатат. Болду. İyi bakıyor. Болду. Так, шуну менен жыйынтыктайбыз. Видео жаккан болсо керек, биздин көрүүчүлөрүбүзгө лайк басып электер басып коюңуздар. Жазылуу электер подписаться баскычын басып жазылыңыздар. Комментарийге сөзүңүздөр жок болсо деле кайсыл шаардан жазып атканыңыздарды белгилеп коюңуздар. Ошол кайсыл жактан көп көргөндөрдү кийинки чыгарылыштарда мен дагы белгилеп биздин өзүбүздүн ыраазычылыгыбызды айтып кетем. Ошон үчүн активдүү катышыңыздар демекчибиз.